Айдыша келсе қайранның шығарбай қармап чеңгелден, қайсыл ақым болбосыны бір заматтан сермеген. Қайратың тоны бұсса да, қашығың көлді сызса да, оғызыңан шыққан сөзіңі зоу пырап ұшса да, ел менен сен адамсың, елден шықсаң жамансың, ел менен сен бейіксің, елден шықсаң киіксің. Мына ушундай жашоо, адамдын өмүрү, анын маани маңызы тууралуу терең жазылган ырсаптар улуу акын Залкар Комузчу, терең ойчул, таланттуу композитор Арстанбек Буйлашуу уулуна таанды. Санат насият, терме, керес, арман, кошок чыгармаларын чыгарып, аларды терең чеберчилик менен аткарган улуу акынга Бишкек шаарындагы Тоголок Молдо сейил багында айкели орнотулуп, салтанаттуу ачылыш аземи белгиленди. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Бүгүнкү мынакей Арстанбек атабыздын эстелигин ачууга келген Арстанбек атабыздын күйөрмандары. Негизи Арстанбек атабыздын ырлары өзүңөр жакшы билесиңер, совет доорунда элге жетпей, атайын басылбай келсе дагы, бирок элдин эс тутуму күчтүү экен. Элдин эс тутуму сактап, ооздон оозго жеткирип, бүгүнкү күнгө чейин алып келди. Ойданырдан жаралған сыппарандай. 2014 жылы бұл кишинин 190 жылдыгы белгилемек. Биз ошо иш-чараны өткөзүү боюнча коомдук комиссия түзүп, бийликтегилерге кайрылып, конференцияларды өткөзүп, китебин чыгарып, анан ошол жерден идея чыгып калды, күркүрөтүп, боз ит тигип, ат чаптырып той бергенден көрөкчө эстелик тургузуп коелу деп туугандар. Анан ошо туугандардын демилгеси менен акчасы чогулду. Анан бул жерден жогорку кеңеш, архитектура, мэрия жер чечкенге жардам берди. 1824 жылы Нарындагы Төшбулак аймагында жарык дүйнөгө келген замана агымынын ири өкүлдөрүнүн бири, эл тарабынан булбул аталган айтыш өнөрүнүн устаты 16 жашынан тартып таланты менен калың журтка тааныла баштаган. Айрым маалыматтар боюнча 13 жашында, айрым булактарда 16 жашында өз атасын кокон бийлигинин каарынан сактап, элинин алкышына ээ болгону баяндалат. Анын өнөрүнө ошол учурда бүтүндөй Анжиян, Наманган, Фергана өрөөнүнүн эли күбө болуп, кыргыз казак элине даңазаланган. Арстанбек Буйлашуу уулу 1878 жылы 54 жаш курагында Нарын облусунда каза болуп, Жууку Капчыгайындагы Таш кыя бейитине коюлган.